Assalamu alaikum tуугандар, ИП ачтым 4,5%. Чет элде ишкерлик менен 10 жылдап иштеп 6-7% миллиондоп акчаларын төлөп жүрдүк. Ушу кыялданчы элем ушу Кыргызстанга ушул налогду Кыргызстанга төлөбөйүнбү депчи. Акыркы жолу Москвада төлөгөнүм где-то 3 миллион төлөдүм да акырындачы. Мындай көчөдө кетип атсам бир камера кетип атыптыр. Мен азыр ушул камерени мамлекетке берип атам да деп. Ошентте бир 3 миллион турчу да Россиядачы. Мамлекетке төлөсөк өзүбүздүкүнө биздин мугалимдер алат, жолдор оңдолот, мына депутаттардын айлыгы алат бизден. Мамлекеттик жумушта ким иштесе ошонун айлыктарын мына ушул налогтон кармайт да. Аз да болсо салымыбыз да булчу. Дубайдыкы 5%. Силерге суроо. Бир товарга, мисалы үчүн, мына товарды бир оптомчук алып келсе, ал алып келген дагы товар налог төлөйт. Андан кийинки оптомчук алат дагы ага да налог төлөйт. Уже экинчи налог төлөндү. Үчүнчүсү базарда отурат дагы, сатат дагы. Ал базарда отурганы дагы налог төлөйт. Ошондо бир товарга 3 жолу налог төлөнөт да. Ушунун схемасын силер кандай түшүнөсүңөр ушуну? Мамлекетке келди, бир налог төлөндү, ошо менен бүтпөйт да. Бунун бир 3 жолу төлөнүп түшүп калат. Налог бир 15% болуп түшөт да налог жашоого.